Oh, gadget. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн Корея алфавитиндеги үндүү тамгалардын акыркы тамгасы болгон ю тамгасын өтүп атабыз. Арги биз кичине бунун порядогун кичине алмаштырып алдык, бирок бардык тамгаларды үйрөндүк. Бул акыркы тамгасы. Кана көрөлү жакыныраактан. Ю деген тамга. Ю. Көрүп атасыздар да? Солдон оңго, анан кийин ылдый жакка эки кыска сызыкча жазылат. Ю. Келе биз ылдый жакты карап, сөздөрдө кандай жазылат жана кандай окулат экенин көрөлү. Ую, бул сөздү уже билебиз биз. Ую, сүт. Ую. Юри, юри, айнек. Терезе эмес, айнек, именно стекло деген сөз. Кёюк, кёюк. Билим берүү, образование. Кёюк, кёюк. Анан алты деген сөз. Юк, юк. Хюджи, хюджи. Салфетка. Келе, кара доскага бир карайлы дагы. Экинчи катарды баштайлы. Кюл, кюл. Ютуб, ютуб. Ютуб. Юхең, юхең, юхең. Бул жерди карасаңыздар, жакшылап уксаңыздар, бат айтканда х тамгасы угулбай кетет. Юхең, юең, юхең, юхең. Мода же бир оорулардын эпидемиясы. Кючик, андан кийинки сөз. Кючик. Эреже. Кючик. Юхак, юхак. Чет өлкөдө окуу. Эле башынан баштап бул сөздөрдү, бул тамганы тааныш үчүн, бул жерде биздин эң негизги максат тамганы үйрөнүү да, тамганы үйрөнүү. Анан кийин сөздөрдү дагы жаттап алсаңар өзүңөргө плюс болот. Муну кайра эле кийинки сабактардан өтөбүз. Бирок азыр окуп ала турган болсоңор, өзүңөргө эле кийин пайдасы тиет. Кайсы жерде кандай жазылат, ошону жакшылап карап, кандай окулат экенин дагы жакшылап үйрөнүп алыңыздар. Ую, ую, сүт. Юри, юри, айнек. Кёюк, кёюк. Билим берүү. Юк, юк. Алты. Хюджи, хюджи. Салфетка. Анан эми экинчи катарга өтөлү. Кюл, кюл. Ютуб, ютуб. Ютуб. Юхең, юхең. Мода. Кючик, кючик. Эреже. Юхак, юхак. Чет өлкөдө окуу. Кореяга барып, Кудай буйруп окуп калсаңыздар, юхак кылып жүрөм деп айта аласыңар. Юхак.